Assalamu алейкум достор, каналдын жалпы катталуучулары, кыргыз спортундагы жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Видео жакса сөзсүз түрдө лайк басып, спортчуларыбызды колдоп, комментарий калтырып коюңуздар. Кыргызстандын кыз келиндер курамасынын мүчөсү 68 кг салмагында дүйнөнүн чемпиону Мээрим Жуманазарова Париж Олимпиадасына активдүү даярданууда. Кыргыз спорт журналисти Тахир Гафуровдун жүктөгөн видеосунда Мээрим Нурзат Нуртаева жана Жаркынай Нурлан кызы өңдүү спортчулар менен спарринг кармаштарын өткөрүп жатканын көрүүгө болот. Сюрприз! Эки эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Мээримге Олимпиада оюндарында ийгилик жаратып, медаль алып келишине тилектешпиз. Мыктыбек Оролбай уулу менен бирге Альфа Мейл клубунда машыгып келген Вячеслав Борщев аттуу орусиялык мушкер Ушатайка ММА каналына интервью берип жатып, биздин Мыктыбек тууралуу кызыктуу фактын айтты. Журналист Мыктыбек Бреннер менен болгон беттеште бутта туруп мушташууда көбүн таң калтырды деп суроо берди. Борщев өз кезегинде төмөндөгүдөй жооп кайтарды. Кызыгы Мыктыбек бул беттеште ал Бреннерди уктатып коймок. Болгону беттештин алдында ал тамакка ууланып калып, түнү менен жана беттештен кийин да токтобостон кусуп чыкты. Аны менен өтө кызыктай, күлкүңдү келтире турган окуя болду. Мыктыбек өзүн өтө начар сезип жаткан эле. Ага өз айылынан кайсы бир кыргыз жигит айылдашы улуттук тамагын алып келиптир. Ал аны жеп алып, кыскасы мага машыктыруучу Джои айтып бергенде, каткырыгымды кармай алган жокмун. Айылдашы тамакты бир табакка алып келиптир. Аны башка жактан табыш кыйын экен. Мыктыбек ал табакты кайра ошол досуна бериши үчүн турнирге көтөрүп келиптир. Анткени ал айылдашынын аялы тамак ашты дал ошол табакка жасайт экен. Кыскасы мына ушундай, аларды карап мен канчалык таза, нукура адамдар экенин көрүп турам. Мындай монстрлар менен машыгып жатып, бир аз эле бошоп койсоң, жазалап коеру сезилип эле турат дейт Борщев. Мына ушундай достор, өзүңүздөр байкагандай Мыктыбек акыркы беттешине бир гана орозодон аз өткөндө чыкпастан, оор акыбалда да чыкканы анык болду. Ага карабай жеңишке жетип, UFC'деги ийгиликтүү жолун улады. Алдыда да ийгиликтерди каалайбыз. Биз буга чейин айтып өткөндөй эле Бириккен Араб Эмирликтеринде Эрлан Шеров 90 кг салмагында 3-чү орунду алып, Олимпиадага жолдомо алган эле. 22 май күнү дал ушундай кыргыз дзюдосу үчүн тарыхый учур катталды. Эрлан бул коло медали үчүн эл аралык дзюдо федерациясынан 8000 евро алары маалым болду. Анын 20% 1600 евросы машыктыруучусуна берилет. Кыргыз спортчуларын колдоп, лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар.